Салам баарыңыздарга. Бүгүн биз Кедейдин 3 уулу деген мазмундуу сонун жомок окуйбуз. Анда эмесе кунт коюп угабыз. Жарык дүйнөдө бир кедей жашаптыр. Анын 3 уулу бар экен. Улуусу Ашкен, ортончусу Мошкен, кичүүсү Жумагелди экен. Алар күчкө мол, бири-бирине куюп койгондой окшош экен. Атасы балдарын мектепке берди. Эми алардын качан бүтүп, качан өзүнө жардам берерин күтүп калды. Бир күндөрү ал балдары мектепке бара жатып да, кечинде кайра үйгө келгенде да өзү менен учураша баштаганын байкады. Мурун мындай жөрөлгө эч болгон эмес. Кедей ойлонуп калды. Булар эмне? Окуп жүрүп акылдан ажырап калдыбы? Же мага кастык ойлоп жатышабы? Ошентип ойлоп, ал балдарына кайрылды. Карапайым адамдарга мынча сылыктык жараша бербейт. Мындан кийин саламыңарды койгула. Бирок балдары анын сөзүнө кулак кагышкан жок. Ошондо кедей өз жолдошторун чакырып, өзүнүн ички бугун айтты. Жолдоштору, сен булар менен жашаба. Кайда кетсе, ошол жакка кетип, өз оокаттарын кылышсын, дешти. Кедей алардын акылын укту да, балдарын чакырып, бир кап курут берип куроодон чыгарып салды. Балдар чоң жолго чейин келишти да, артын карашты. Карашса, атасы алардын артынан колун булгалап чуркап келатат. Балдардын улуусу Ашкен айтты. Күтөлү, бизди токтогула деп жатат. Ортончусу Мошкен, токтобойбуз. Бизди үйдөн кууп чыктыбы? Чыкты. Эми ал бизди кайрадан үйгө киргизбейт, деди. Балдардын кенжеси Жумагелди улуу агасын колдоду. Атабыз эмне дээр экен, угалы, деди. Ошентип бир бүтүнгө келип, атасын күтүп токтоп калышты. Берекелерим, жолуңар ачылсын, бактылуу болгула, деди кедей балдарына. Ажырашып жатканда бир-эки ооз сөз айтайын. Угуп алгыла, алдыңардан калың токойлуу, камыштуу саз кездешет. Ал жерге токтоп түнөбөгүлө. Жалгыз мүрзө жолукса, жанына отурбагыла. Чоң бейитке учурасаңар, ал жерге эс алып, өрүү болгула. Кедей балдары менен коштошту. Балдар жолун улантты. Күндөрдүн биринде балдар камыштуу сазы бар чытырман токойго келишти. Ашкен айтты. Атам мындай жерге токтогула деген. Жолоочулар ал жерге токтобой өтүп кетишти. Көпкө жүрүштү. Бирок калың токойдон чыга албай коюшту. Кеч кирди. Ал күчтөн кетип чарчаган балдар өздөрүнчө кеңеш курушту. Эмне болсо болсун, ушул жерге түнөйлү. Антпесек адашып кетип бөөдө өлүм болобуз, дешти. Ошентип ошол жерге өрүү болушту. Мошкен менен Жумагелди жатып, Ашкен аларды күзөтүп отурду. Ашкендин уйкусу келбейт. Айланага тике карап, инилерине көз салат. Түн жарымы болгондо капысынан шамал жүрүп, кара булуттарды чогултту. Ай көрүнбөй калды. Катуу бороон болду. Токой дуу-дуу, адам корко турган үндөр угулат. Бир кезде кандайдыр бир нерсе Ашкенге секирди. Ашкен эсин жоготкон жок. Аны менен кармаша кетти. Таң ата Ашкен тигини өлтүрдү. Караса, жети баштуу, сары көздүү бир чоң куш экен. Ал куштун жети башын чаап салды да, жолунан 400 сөөм ичке кайыш тилип алды. Анан сары куштун денесин өзүнүн алыс тээп жиберип, кесип алган терини чөнтөгүнө салып алды. Мына ушундан кийин гана ал инилеринин жанына жатып уктады. Таң ата алар жолун улашты. Эки иниси түндө эмне болгонун сурашкан жок. Ашкен да эч нерсе айтпады. Күн бата 3 бала жалгыз бейитке келишти. Алар атасынын айтканын эстешкен жок. Ошол жерге жатып калышты. Кайтаруу кезеги Мошкендики эле. Ал күзөттө туруп ойлонду. Атам эмне үчүн жалгыз бейиттин жанына түнөбөгүлө, деди экен. Ошонун сырын билсем болор эле. Мошкен жакын басып келип, мүрзөнүн үстүндөгү таш ичинен кандайдыр бир жарык чыгарып жатканын көрдү. Мошкен ташты көтөрдү эле, астында эшик бар экен. Аны ачып бир үйдүн ичине кирди эле, ичи толгон алтын бар экен. Мошкен дагы бир бөлмөгө кирди. Анда жети баштуу ажыдаар уктап жаткан экен. Ажыдаар ойгонуп кетти да, Мошкенди качырды. Алар бирин-бири жыга албай көпкө кармашты. Акыры Мошкен ажыдаарды жыгып, 6 башын чаап салды. 7 баш жалына сурады. Баатыр, жан сууга, бүткүл казынамды берейин. Ошентип ал ажыдаардын ордосун карап чыкты. Алтын, күмүш, асыл таштар сакталган кампаларды көрдү. 7 башты да чаап салып, ачкычтарды алып артка чыкты. Анан бейкапар тигили көөнүн жанына жатып алды. Эртең менен жолоочулар жолун улашты. Ашкен менен Жумагелди Мошкенден эмне көрүп, эмне койгонун сурашкан жок. Мошкен өзү да эч нерсе айтпады. Кечке жакын айбагандай чоң мүрзөнүн жанына келип токтошту. Бүгүнкү кезек Жумагелдиники эле. Ал күзөттө туруп ойлонот. Мүрзөканада эмне бар болду экен? Атам эмне үчүн бул жерге түнөбөгүлө, деди. Жумагелдинин чыдамы кетти. Аны көрмөк болду. Ал баратып, жер алдынан чуу чыгып жатканын укту. Жумагелди токтой калды. Кимдир бирөөнүн буйрук кылган дарылдаган үнү чыкты. Биз 60-пыз, ошондуктан 60 табак бышыруу керек. Жумагелди токтоп тура албай кыйкырды. Мага да бир табак эт бышыргыла. Ал айтып оозун жыйгыча кайдан жайдан бир жигит келди да, Жумагелдини колдон алып жетелеп, жер астына кирип кетти. Жумагелди бир чоң үңкүрдө болуп калды. Карасак, дасторкон жайылган үстөлдө 60 дөө олтурат. Жумагелди алардын сөзүн тыңшап, эмнеге чогулганын билди.
хандын сулуу кызы бар экен. Аны баатырдын баатырына бермек болуптур. Ошону алыш үчүн дөөлөр бири-бири менен кармашууга чогулушуптур. Жумагелдиге эт биринчилерден болуп тартылды. Анын табагы ушунчалык чоң экен. 5 малай араң көтөрүп келишти. Малайлар чыгып кете электе эле Жумагелди этти ары бери жеп, табагын кайтарып берди. Дөөлөр бири-бирин карай калышты. Малайлар баягыдан чоң табакка эт салып келишти. Жумагелди жеп койду. Дөөлөр чочуп калышты. Баягы жигиттер үчүнчү табакты алып келишти. Жумагелди аны да жалмады. Ошентип ал 61 табак эт жеди. Дөөлөргө эч нерсе бербеди. Ошондон кийин дөөлөр малайларды ханга жиберишти. 61 семиз жылкынын этин алып келсин дешти. Дөөлөр оокаттын камын көрүп жатышкан кезде Жумагелди өз ишин кылды. Дөөлөрдү бир-бирден коңшу бөлмөгө келүүгө буйрду. Алар баш көтөрүп каяша кылбады. 61 жылкынын этин жеген дөөгө үн чыгарабы? Ошентип дөөлөр бирден келе берди. Жумагелди алардын башын ала берди. Ар бир баштан бир кулак кесип алды. Жоолукка ороп чөнтөккө салды. Анан жердин үстүнө чыкты да бир туугандарынын жанына келип жатып уктап калды. Эртең менен Жумагелди агаларына түндөгү окуялары жөнүндө эч нерсе айткан жок. Бирок аларды түндө жер алдынан өзү чыккан жол менен алып жөнөдү. Бир туугандар жүрүп келип бир чоң калаага жетишти. Көчө менен келе жатышып, элдин уйгу-туйгу болуп жатышканын байкашты. Эмнеге мынча бүлүк түшүп жатат деп сурады Ашкен. Мен жолуккан адам муну айтты. Биздин жерде 60 дөө бар эле. Алар ар күнү 60 жылкы, 60 кой жечү. Буларды багуу элге кыйынчылык келтирди. Түндө бир баатыр ошолорду өлтүрүп, бир кулактарын кесип алып кетиптир. Аны Кудай өзү колдосун. Хан ошол баатырды издеп жатат. Эгер табылса, ага кызын үйлөндүрүп, тагын берүүгө убада кылды. Жумагелди сырын айткан жок. Бир туугандар бир кемпирдин үйүнө келип жатып калышты. Хандын жигиттери дөөлөрдү өлтүргөн баатырды издеп, эч жерден таппай эстери оду. Хандан белек алууну каалаган намалкөй адамдар да табылды. Алар дөөлөрдү өлтүрүп, шаарды бошотконун айтышты. Далил үчүн кесип алышкан кулактарын көрсөтүштү. Бирок дөөлөрдүкү эмес, жөнөкөй эле адамдардын кулагы болуп чыкты. Ошентип амал колдонгон куулардын бети ачылды. Мындан кийин хан той берип, ага шаардын бүткүл элин чакырды. Бул жолу да дөөлөрдү өлтүргөн баатырды табышкан жок. Мүмкүн дагы бирөөлөр келбей калгандыр, деп сурады хан. Орда адамдары айтышты. Жакыр кемпирдикине келип түнөгөн 3 кишиден башкасы келишти. Аларды дароо алып келгиле, деди хан буйрук кылып. Жиберген адам бир туугандарга келип айтты. Хан силерди тоого алып келүүгө буйрук кылды. Жол жүрүп чарчадык, бара албайбыз, дешти бир туугандар. Хан бир туугандардын тоң моюндук кылганына катуу ачуусу келди да убазирлерин жиберди. Убазир келип хандын жардыгын айтты. Анда бир туугандар: эгер бизде жумушу болсо, хан өзү келип кетсин, дешти. Мындай жоопту угуп убазир эмне кыларын билбей алдастап калды. Чапкан бойдон ханга барып, жат элдик жигиттердин жоругун баян этти. Болду, болбоду. Дөөлөрдү курут кылган ушул үчөө болсо керек деген ойго келди хан. Аларга хан өзү барды да ордого келүүнү өтүндү. Хан аларды сыйлап жатып сурады. Баатырлар, кайдан келе жатасыңар? Кандай өнөрүңөр бар? 60 дөөнүн өлүмү жөнүндө укканыңар барбы? Ашкен биринчи болуп, сары куштун жонунан кесип алган кайыштык хандын алдына койду. Мушкен 7 баштуу аждардын казналарынан ачкычтарын алып чыкты. Жумагелди 60 дөөнүн кулактарын ортого койду. Буларды көрүп хан аңтан калды да, жалгыз мүрзөгө катылган алтын үчүн сары куш менен 7 баштуу аждардын согушканына 100 жыл өттү. Акыры алар өлгөн экен, деди кубана. Эртеси хан тойду улантты. Тойго таманы жерге тийбеген күлүктөрдөн 60, меңилбеген азоолордон 60 жылкы союуга буйрук кылды. Элине кайрылып, өзүнүн тактысында кызында Жумагелдиге бере тургандыгын жарыя кылды. Бирок Жумагелди каршы болду. Ханым, мен такка отуруп, кызыңа үйлөнө албайм. Улуу агамдан мурда үйлөнүүгө мага жол жок. Кызыңыз менен тактыны агам Ашкенге бериңиз. Хан макул дешке аргасыз болду. Ашкен хандын кызына үйлөнүп, өлкөгө бийлик жүргүзүп калды. Мушкен менен Жумагелди сапарларын улантышты. Бир туугандары менен коштошуп жатып Ашкен сурады. Үчөөбүз тең улуу сапарга чыктык. Бирок силердин кимиңердин кандай өнөрүңөр бар экенин мен ушуга чейин билген жокмун. Мушкен жооп берди. Мен деңизде бир ууртап жутуп коем. Менин жаным узундугу 40 кулач канжардын ичинде. Ал менде болгондо өрткө таштасаң да күйбөйм, деди Жумагелди. Эми сапарыңарды улагыла. Силердин аман эсендигиңерди көктөгү жылдыздар аркылуу билип турам, деди Ашкен. Жумагелди менен Мушкендин жол тартканына туп-туура 1 жыл болду. Бир чоң шаарга келип, четте турган алачыкка киришти. Анда бир кемпир ыйлап отурган. Бир туугандар кемпирден: "Энеке, эмнеге ыйлайсыз?" деп сурашты. "Ыйлабаганда кантем?" деди кемпир жооп берип, "Кечээ жападан жалгыз кызымдан ажырадым. Ал кандай оорудан каза тапты. Деле ооруп көргөн эмес", деди кемпир. Анан окуянын кандай болгонун баяндай кетти. Бир аждар чыгып, элди муңга батырганына быйыл 2 жыл болду. Күн сайын бирден кыз, бирден кой жутат. Кечээ менин кызымды жеди.
бүгүн хандын кызына кезек жетти. Ыйыңды токтот, энеке, биз сага бала болобуз. Кемпир катуу сүйүндү. Берерге оокатын таппай далбастады. Айтор колунда барын берип, жигиттерге орун салды. Бир туугандар эс алып тургандан кийин кемпирден аждардан шаарга кайсы убакта келе тургандыгын сурашты. Кемпир балдарга шаардын сыртындагы жалгыз боз үйдү көрсөттү. Бир туугандар боз үйгө барышты. Аждарга кимиси биринчи болуп барарын акылдашты. Мошкен айтты: "Мен сенден улуумун, ошондуктан биринчи мен беттешем." Бирок Жумакелди андан суранып, биринчи бармак болду. Мына эми ал үйгө кирип барды. Кийиздин үстүндө отурган кыздын көз жашы унтала. Анын жанында бир кой байланып турат. Кыз Жумакелдини көрүп сурады: "Баатыр, бул жерге эмне үчүн келдиң? Сен бөөдө өлүм болуудан коркпойсуңбу?" Жумакелди босогонун алдынан аңгазды да ага кирип жашынып жатты. "Эгер уктап кетсем, бир чымчым топурак алып бетиме чачып жиберсең дароо койгонум", деди жигит тиги кызга. Жумакелди уктап кетти. Кыз андан көзүн албай кайтарып отурду. Бир кезде күтүлбөгөн жерден улуп уңшуган катуу шамал болду. Катуу жаан жаады. Кыз жаанга аралаш аждардын келе жатканын көрдү. Ал коркуп кетип, эмне кыларын билбей үйдүн ичинде чабалактап жүрдү. Жумакелдини ойготtu эле, ал коңурокту кош тартып эч ойгонбой койду. Эмне кылуу керек? Бычакты алып Жумакелдини санга сайып калды. Ал аны чиркей тиштегендей да көргөн жок. Бир кезде Жумакелдинин айткан кеңешин эстей коюп, бир чымчым топурак алды да чачып жиберди. Жумакелди ошол замат ойгонду да канжарын колуна алды. Аждар оозун ачып, баатыр жигитти оп тартып койду. Бирок Жумакелди карап калган жок. Канжарын туурасынан кармап, аждардын ичин тилип отуруп, куйругуна чейин жетип эки бөлүп салды. Аждар өлүп калды. Аждардын өлгөнүн көргөн кыз катуу сүйүндү. Баатыр жигитке жүгүнүп, рахмат айтып, ызаат көрсөттү. Аны ханга алып барууга канча аракет кылса да, Жумакелди анын кучагынан бошонуп качып кетти. Бирок кыз Жумакелдинин чапанынын этегинен бир үзүм жулуп калды. Кыз койду кое берип, үйүнө чуркады. Аны көргөн хандын малайлары ханга чуркап жетишип: "Таксыр хан, кызың тирүү экен", деп сүйүнчүлөштү. Хан уккан кулагына ишенген жок. Ошол учурда кызы чуркап жетип, атасынын мойнуна асылды. Хан сүйүнгөнүнө чыдабай ыйлап жиберди. Көрүшүп бүткөндөн кийин хан кызынан кантип аман калганын сурады. Кыз мындай деп жооп берди: "Бир жаш жигит келип аждарды өлтүрүп, мени өлүмдөн алып калды." "Ал жигит кайда?" деп сурады хан. "Ал качып кетти." "Эмне үчүн аны кое бердиң?" "Канчалык аракет кылсам да кетип калды." Кыз жигиттен жулуп алган чүпүрөктү көрсөттү. Эртесинде хан чоң той берди. Элдин баары келди. Ошондо хан кызын канкор аждарды өлтүргөн жигитке бере тургандыгын жарыя кылды. Ал эми шаарга хандын кызын аждардан бошоткон жигит чапанынын этегин кыздын колунда калтырыптыр деген сөз тараган. Хан сарайына келип, аждарды өлтүргөндүгүн далилдеп этегин көрсөткөн куулар да болбой койгон жок. Бирок алар бекер эле чапандардын этегин үзүп алышкандыктарын кийин сезишти. Хандын кызынын үзүп алган этеги башка болуп чыкты. Элдин баары чогулган кезде хан: "Баары калбай келдиби?" деп сурады. Ордодогулар айтышты: "Кемпирдин бакма балдарынан башкасы бүт келишти. Ошол балдарды алып келгиле", деди хан буйрук кылып. Бир туугандар ордого келишти. Жумакелдини көргөн хандын кызы ага жетип үн салды: "Мени бошоткон ушул жигит." Анын колундагы үзүм чүпүрөктү анын этегине ченеде эле туп-туура болуп чыкты. Ошондо хан айтты: "Баатыр, кызымды да, тагымды да сага берем." Жумакелди муну айтты: "Мен өз агамдан мурда үйлөнбөйм. Тактың менен кызыңды агама Мошкенге берген." Хан анын сөзүн эп көрдү. Ошентип Мошкен хандын кызына үйлөнүп, тактыга отурду. Чоң той болду. Жумакелди бир нече күн эс алды. Анан аттын тизгинин алып, жалгыз жолго салды. Деңиздин жээгиндеги чоң шаарга жеткенче көп жол басты. Деңиздин ортосундагы аралда кооз ак сарай турду. Бирок Жумакелди калаанын четиндеги жаман алачыкка түштү. Кирсе, бир кемпир ыйлап отурат. "Эмнеге кыйлайсыз энеке?" деп сурады Жумакелди. Анан өзүнчө ойго кетти. "Кайда кирсем да жалгыз кемпирдин ыйлап отурганын көрөм. Бу жакшы жүрүлгө эмес." Кемпир жооп берди: "Деңиздин ортосунда турган ак сарайды көрдүңбү? Ошондо үчтөө жашайт. Алардын айдай сулуу карындашы бар. Биздин ханыбыз ага үйлөнөйүн десе, бир туугандары бербей жатышат. Азыр согуш жүрүп жатат. Дөөлөр хандын аскерлерин кырып салды. Кечээ ханга кызмат кылган жалгыз уулумду өлтүрүштү. Ошого ыйлап жатам." Жумакелди: "Ыйлаба энеке, мен сага бала болом", деди. Ошентип ал жатып калды. Эртеси туруп кемпирден ак сарайга кантип барууну сурады. "Ал жакка жол жок", деди кемпир. "Ага суу каптап жаткан бир жаман жол менен барууга болот. Ал менен деңизди айланып чыкканда гана ак сарайга киресиң." Жумакелди кемпирдин айтканын кылып, ак сарайга келди. Канжарын кабынан сууруп алып, кыйкырып үн салды: "Эй, бул жерде ким бар? Сыртка чык." Дөөлөр Жумакелдинин үнүн угушту да кичүү инисине буйрушту: "Бар, кыйкырган эмени өлтүрүп мында сүйрөп кел, жеп алалы." Дөө сыртка чыкканда даяр турган Жумакелди анын башын кыя чаап, денесин четке сүйрөп салды.
Инисинин кечиккени ачуусу келген агасы ортончу инисин жумшады. Барып карачы, эмне кылып жүрөт экен? Дөөлөрдүн экинчиси сыртка чыкты. Жумагелди анында башын кыячы ап салды. Дөөлөрдүн улуусу аны күтүп жатып ойго кетти. Кыйкырган немени өзлөрү жеп жатышса керек. Ошентип ал чуркап короого чыкты. Жумагелди анында башын кыячы ап салды. Мындан кийин баатыр жигит ак сарайга кирди. Аны укмуштай сулуу кыз тосуп чыкты эле Жумагелди эсин жыя албай жыгылып түштү. Ушул учурда кыз короого жүгүрүп чыгып, баштары алынган агаларынын денесин көрдү. Ачуусу келип, канжарын кынынан алып, ордого кирди да, эсин жыя албай жаткан Жумагелдини өлтүрмөк болду. Бирок киши суктангандай сулуу жигитти көрүп аяп кетти. Анан кумганга суу алып келип, жигиттин бетине чачып, эсине келтирди. Экөөлөп дөөлөрдү көмүштү. Ушундан кийин Жумагелди сулуу кызга үйлөндү. Экөө тең ак сарайга жашап калышты. Жумагелди аңчылыкка чыгат, зайыбы үй тиричилигин кылат. Ошентип алар кырсыкка дуушар болоорун ойлоп да коюшкан жок. Кызга үйлөнмөкчү болуп, анын агалары дөөлөр менен согушуп жүргөн хан Мастан кемпирге көп тилди берип, кызды алып келүүнү тапшырды. Кемпир алтын кайык жасатып, ага сандык орнотту. Сандыктын ичине мамык төшөк салдырды да, ак сарайга келип токтоп кайыкты катып коюп, өзү жолдун жээгине онтолоп жатып калды. Ушул кезде келаткан Жумагелди бул окуянын үстүнөн чыкты. Кемпирге жакын келип сурады. Энеке, эмнеге жатып калдың? Мен бир бечара кемпир. Шаарыбызды душман чаап кетти. Баш калкалаар үйүм жок. Эми ушул жерге жатып алып, Кудайдан өлүм сурап жатам. Анда Жумагелди айтты. Мени менен жүр энеке, менин үйүмө жашайсың. Кемпирди атына мингизип алып, ак сарайга алып келди. Мастан кемпирди көрүп Жумагелдинин зайыбы, ушул кемпирден жакшылык болбосун жүрөгүм сезип турат. Муну кайра алып кет, калтырба, деди. Жумагелди макул болду да, кемпирди мурдагы жерине алып барып таштады. Бирок бир күн өткөндөн кийин Мастан кемпир сарайга өзү келди. Көз жашын көл кылып, жай берүүнү суранды. Боору ачыган үй ээлери кемпирге үйдөн жай беришти. Ал үйдүн ишин тейлеп жүрдү. Көп өтпөй эле сарайдагы ишенимдүү адамдардан болуп калды. Күндөрдүн биринде Мастан Жумагелдинин зайыбына кайрылды. Өзүң жапжаш, сулуусуң. Ошентсе да эч ким менен көңүл ачпайсың. Күйөөң уга кетет, сен үйдө жалгыз каласың. Андан көрө эриңден көңүл ачууга жаныңды таштап кет деп сурасаң боло. Аял таң калып сурады. Эмне деп жатасың энеке? Киши жанын таштай алчу эле. Жаны жок, ал кантип жашайт? Кемпир ага түшүндүрдү. Сенин эриң баатыр. Ал эми баатырдын жаны ар качан өзүнөн бөлөк жашайт. Жакшылап сурасаң таштап кетет. Эртең менен Жумагелди тамактанууга отурду. Анан аялынын даам татпай отурганын байкады. Көзүнүн жашы мончоктоп куюлат. Сага эмне болду? Деп сурады Жумагелди. Эмне ыйлайсың? Келинчеги жооп берди. Сен дайыма уга кетесиң. Мен жалгыз калам, эригем. Жаныңды үйгө калтырып кет. Мен аны менен эрикпейм. Үй жакшы болот, деди Жумагелди. Аны кечинде сүйлөшөлү. Кеч кирди. Келинчеги күйөөсүн такый берди. Айтчы, сенин жаның кайда? Жумагелди көпкө чейин айткысы келген жок. Акыры айтууга аргасыз болду. Менин жаным эшиктин босогосунун ары жагында. Мастан кемпир муну угуп калды. Эртеси таң ата туруп, балта менен босогону майдалап чаап салды. Ошентип ал баатыр жигитти өлтүрдүм деп ойлоду. Бирок Жумагелди эртең менен аман эсен, байгысында эле ордунан турду. Ал кийикке кеткенден кийин Мастан кемпир анын аялынан минтип сурады. Канат сулуу келин, күйөөң жанын таштадыбы? Кайсы жерде ал? Аял күн каткан жок. Эгер сени алдаса, демек ал сени сүйбөгөнү, деди кемпир. Жумагелди кечинде үйгө келди. Келинчеги кайрадан ыйлап кирди. Эмнеге ыйлайсың жаным? Деди Жумагелди. Сен жаныңдын кайда экенин менден жашырып жатасың. Болуптур. Анан айтып берем, деп сооротду Жумагелди. Жаткандан кийин баатыр жигит аялына мындай деди. Менин жаным үйдүн түндүгүнө байланган жипте. Мастан кемпир бул сөздү угуп алды. Түн ортосунда туруп алды да, түндүккө байланган жипти кырча кесип салды. Бирок Мастан кемпир эртең менен баатыр жигиттин сопсоо жүргөнүн көрдү. Жумагелди ууга кетти. Мастан кемпир анын аялына жетти. Сулуу келин, эриң сени алдап жүрөт. Эгер сени сүйсө, жаны кайда экенин айтат дагы сура. Кечинде Жумагелди келди. Аялы кайрадан көз жашын төгүп айтты. Жаның кайда экенин менден жашырып жатасың. Ошого ыйлап жатам. Сени көргүм келбейт. Ошондо Жумагелди муну айтты. Ыйыңды токтот, жаным кайда экенин айтып берейин. Ал менин 40 кулач канжарымда. Бирок аны мен сага таштап кете албайм. Менин күчүм да, өмүрүм да ошондо. Ансыз жашоом жок. Бул сөздү Мастан кемпир угуп алды да, анын канжарын кантип алуунун амалын издеди. Ал шаарга барып шарап алып келди. Бугунун этин бышырып, кечинде Жумагелдиге берди. Жумагелди аялы экөө шарап ичип, катуу уйкуга кетишти. Кемпир Жумагелдинин 40 кулач канжарын уурдап алды. Зорго сүйрөп отуруп деңизге жетип ыргытып жиберди да, кайра келип төшөгүнө жатып калды. Эртең менен кемпир тамак жасап, келинди ойготуп айтты. Эриңди ойгот, сулуу келин, тамак ичеле. Аялы эрин ойготту эле, ал өлүп калыптыр.
Аны көрүп эсинен танып чыгылды. 7 күн, 7 түн төшөктө жатты. 8-нчи күнү гана эсине келди. Жаш келин көпкө чейин куса болуп, эмне кыларын билбей эңгиреп жүрдү. Бир күндөрү кемпир мындай деди: Жумагелди мага дагы өз баламдай болчу. Мен деле катуу кайгырып ыйладым. Күйөтү үй менен баса албайсың. Өлгөн киши тирилбейт. Жүр, деңизге барып көңүл ачып келебиз. Жаш келин кемпирдин сөзүнө муюп, экөө алтын кайык турган жээкке барышты. Кемпир алтын сандыкты ачты да, келинди сандыктын ичине салынган мамык төшөккө жатууну өтүндү. Жумагелдинин жесири жатаар менен кемпир дароо сандыктын оозун жаап салды. Анан туткун келинди шаарга алып кирип ханга берди. Келин мына ушундан кийин гана кемпирдин залим сыйкырчы экенин түшүндү. Сулуу келин ордого келгенин укканда хан аябай сүйүндү. Ага өзүнүн башкы убазирин жиберди. Ал келип айтты: Хан сага үйлөнөм дейт. Жумагелдинин жесири жооп кайтарды: Азырынча мен күйөөгө чыкпайм. Мен кара кийип капалуумун. Хан 30 күн оюн кылып, 40 күн той берсин. Ошондо мүмкүн менин кайгым тарап кетер. Анан муну кошумчалады: Хан мага өзүнчө үй тиктирсин. Анан мен аны чакырмайынча үстүмө кирбесин. Хан жесир туткундун айткандарын аткарды. Үй тиктирди да той баштоону буйрду. Эл тойдун салтанатын кылып, ичип жеп, ар түркүн оюн куруп чардап жатышты. Жесир келин өз үйүндө отурду. Түнкүсүн гана сыртка чыгат. Ал күйөөсүнүн 2-1 тууганы бар экенин билчү. Ал жылдыздарды карап, Жумагелдинин өлгөндүгүн билдирип, агаларына кабар берүүнү өтүндү. Күндөрдүн бир түнүндө Ашкен өзүнүн убазирлери менен Ак сарайдын жанында сейилдеп басып жүргөн. Бир кезде жылдыздардын биринен кан агып жатканын байкады. Бир туугандарымдын бири кырсыкка учурады, деди да өзүнүн жоо кийимдерин, жарак жабдыктарын камдоого буйрук кылды. Ашкен тандап 100 жоокер алды. Ар бирине 2ден ат берип, 6 айлык жол азык камдап жүрүшкө чыкты. Жоокерлер учкан тулпарлар менен зуулдап жөнөштү. Бир күндөрү алар чоң шаарга жетишти. Анда хан жашап жатканын билишти. Ашкен хандын ордосуна жөнөдү. Аны дарбазадан тосуп алган башкы убазир өз көзүнө өзү ишенген жок. Келген жигит хандын эгизи, айырмасы, кийими башка. Ал келген адамдарды күтө турууну айтып, өзү ханды карай шашылды. Келди да: Хан акеси, сизге коюндой окшош бир баатыр келди. Мен сизди өз ордунда отурабы жокпу, өз көзүм менен көрүп ишенейин деп келдим. Анын ким экенин шек алдырбай билүү керек, деди хан. Кайдан келип, кайда барат экен? Убазир хандын буйругун аткарууга жөнөдү. Барып жоокерлерден өзлөрүнүн баатыры ким экенин сураштырды. Ошентип анын Ашкен экенин билди да ханга келип айтты. Хан сүйүнүп кетти. Ал баатыр менин бир тууганым экен. Тезинен мында келтиргиле. Мошкен инин күтүп жатат дегиле. Бир туугандар моюндашып көрүштү. Өткөн кеткендерди сурашты. Анан Ашкен айтты: Сен эсен соо экенсиң. Демек Жумагелдини кырсык чалган экен. Эртең аны издейбиз. Мошкен арыдан бери аскерлерин жыйнады да, эртең менен бир туугандар жолго чыгышты. Алар деңиздин жээгиндеги чоң шаарга жеткенче көп жол басышты. Бир кезде алар аралдагы Ак сарайды көрүштү. Бир туугандар ага бармак болушту да, Ашкен жол сурап келишке шаардын четиндеги Жумагелди токтогон алачыкка өзүнүн жигиттеринен бирин жиберди. Жигит үйгө кирип ыйлап отурган кемпирди көрдү. Андан: Энеке, эмнеге ыйлап жатасың? Деп сурады. Бир уулумду өлүмгө берип, бир уулумдан тирүүлөй ажырадым, деди кемпир. Ошентип ал хандын аскери болгон жалгыз уулунун дөөлөр менен кандайча согушуп өлгөнүн, Жумагелдинин Ак сарайга кетип кайра келбей калганын баяндады. Анан Ак сарайда жашаган дөөлөрдүн сулуу карындашын кечээ жакында ханга алып кеткенин, хан ага үйлөнмөк болгонун, азыр той болуп, оюн тамаша жүрүп жатканын кошумчалады. Жигит кемпирден угуп билгендеринин баарын Ашкенге айтып барды. Бир туугандар Ак сарайга жөнөштү. Бирок деңизден өтүп барууга мүмкүн болбоду. Ушул кезде Мошкен ичин керип чоюп туруп, бир оп тартуу менен деңиздин суусун бүт жутуп алды. Бир туугандар Ак сарайга жөнөштү. Деңиздин түбүн карап көрүп, анын бир жери ала-була болуп калганын байкашты. Бул Жумагелдинин канжарынын изи, деп бир туугандар таанып коюшту. Анан аны издеп эч жерден таба алышкан жок. Мүмкүн аны балыр менен кум басып калгандыр, деди Ашкен. Мошкен ичиндеги сууну кайра кое берди. Анан күчүн жыйнап алып кайра сорду. Бул жолу суу ылайланып, суу менен кошо деңиздин түбүнүн биринчи катмарын соруп алды эле канжар күнгө жаркырай түштү. Аны алып Жумагелдини издеп жөнөштү. Алар Жумагелдинин денесин эч ким жашабаган алачыктын жанынан табышты. Ашкен менен Мошкен канжарды Жумагелдинин төшүнө коюшту эле Жумагелди көзүн ачып, керилип чойлуп айтты: Катуу уктап калыптырмын. Ордунан туруп, бир туугандары менен көрүшкөнүнө аябай кубанды. Агалары анын уктабай эле өлүп калгандыгын айтышты. Жумагелди бош калган сарайды, суусу жок деңизди көргөндөн кийин гана агаларынын айткандарына ишенди. Ал келинчегинин хандын ордосунда экендигин укканда аябай каарданды. Ошентип Жумагелди баатыр шаарга кирди. Хандын аскерлерин тып-тыйпыл кырып, хан менен убазирди дарга асып өлтүрдү. Мындан кийин Жумагелди келинчегинин өргөсүнө келди. Келинчеги аны көрүп,
эстен танып калды. Эсин жыйгандан кийин сыйкырчы кемпирдин арам ишин айтып берди. Жумагелди кемпирди таап келип, асып жиберүүнү буйрду. Ошентип ал өз агалары сыяктуу эле бай өлкөгө хан болуп калды. Жумагелди атасын эстеди да, аны алып келүүгө өзүнүн увазирлеринен бирин аттантты. Башка бирөөнү жалгыз мүрзөгө катылган 7 баштуу аждардын казына мүлкүнө жиберди. Биринчи увазир Жумагелдинин кедей атасын алып келди. Алтын күмүштөрдү алып экинчи увазир да келди. Мына ошентип 3 бир тууган бактылуу жашап, узак өмүр сүрүшкөн экен.